уже айтып берип коеюн, кече биз жака баргансыздар да, свет көп өчөт, свет өчкөндө уже интернеттагы иштебей калат, кийин нагрузка болгондо интернетте жана немелери көбүнчө күйүп кетет, өзүбүз жаныбыздан алып ошентип кайра улайбыз, баары өзүнө болуп калат. Азырынча ремонт болуп 2 сааттан өчөт да. 2 саат авария болуп калат, 93. Ошондо генератор боюнча Генератор бар. Кийин ал деле жалпы мектепти тейлеп бере албайт да. Генератор ал чоң эмес, туурабы? Жалпыңызда деле ушундай да. 1-2 класска, ошо 1-2 жалпысынан биз директорлор өзүбүздүн кабинетибизге улап, буйрук чыгарып, ошондойго иштетип калабыз. Мугалимдерге неме кылганда 1-2 мугалим эле сабагына жетип Muğalim tarif boyunca da ayta geçsem, muğalim tarifleri bir işletiriz de ballarga dagı telefonuna canlı 2-3 günde megabayt üstü koyup kaldan anneler burada oturup kalırız. Prezentasyonu uyda jasayız da. Nereden var şunda gigabayt üstü az da. Ошондо мугалим пакети канча гигабайт? 40 гигабайт. Ошкада 40 гигабайт. Канчага жетет? Ay 10 günde gelecek. Өтө көп иштесе 10 күн 15 күн. Muğalimler biz ayrıca ушундай кабинеттерде компьютер бар кабинеттерге өзүбүздүн телефонубуздан Wi-Fi чачып туруп, анан через Wi-Fi колдонобуз немени. Компьютер Wi-Fi чачкан жерде улап алабыз, бер жака башка жака алысыракка кеткенде өзүбүздүкүн улап алабыз. Ошондо немелер бар. Мектептин интернет эмес, өзүңүздүкү. Жалпыбызда эле ушул проблема да. Мектепте интернет начар. Ким бизге барып деле көрүштү окшойт, бул жактагылар интернет начар, неме Кыргыз Телекомдон теленет, бирок 1-2 класска жеткенден кийин калгандарына уже жетпей калат да. Ылдамдыгы аз. Кийин алдындагы каналарга жетет, кийин да эжеке айткандай, бизде да мына электронный панелдер жок, неме интерактивдуска бар. Ал дагы кээде иштеп калат, кээде иштебей калат, ошол бизге саналып сабак боюнча биринчи койгон ошол. Кийин если болсо бүтүбүз эле кирип сабактарды жана өтөбүз. Ошо сабактын ичине кирмейсиз. Кирмейбиз. Ошо класс